Устаз дейт. Бактылуулук деген эмне? Анын белгилери эмне дейт. Бактылуулук деген мен ыргылып жаздым эле ошону. Негизи телефонума жазып койгондо мейлем азыр. Бактылуулук деген Аллах Тааланын шариятына эргешүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды сүйүп ээрчүү. Илим билимге белди байлап окуу. Илим билимге элди байлап окуу жана жер бетини гүлдөтүү. Мына ушул 4 нерсени айталы. Аллах Тааланын шариятын бекем кармануу, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам таштаган сүннөт сүйүп ээрчүү, илим билимге окуп, ошого ыктоо, анан жер бетини гүлдөтүү. Мына ушул бактылуулук. Эми анын белгилери эмне деп атасыз? Муну өзүнчө сактап коюңуз, анткени жакшы бир чыгынан 4 саат урун бар, эртең алып келип окуп берейин. Анын белгилери эмне? Бактылуулуктун белгилери көп. Бирок сизге чоң аалымдын сөзүн айтып берели. Египеттен чыккан олия аалым бар, Зуннун аль-Мисри деп эстеп калыңыздар атын. Көп тарыхта жакшы сөздөр бар. Зуннун Мисри, Рисалатул Кушайрия деген чоң китепте бактылуулуктун негизги орчунду 6 белгиси бар деп айтат. Биринчиси Сухбатус солихин, Кудайга жакын, жакшы, такыба олия инсандар менен жүрүү. Ваддуну минхум, ар дайым аларга жакын болуп батасын алып туруу. Үчүнчү Тилаватул Куран, Куранды окуу. Төртүнчү Сахрул Лаяли, бир айда 1-2 рет болсо да түндү уктабай ибадат менен өткөрүп тахажжудду тирилтүү. Андан кийин 4-жыл болдубу? Андан кийин Мударасатул улама, аалымдардын сабагына баруу. Акыркы бактылуулуктун белгиси Риққатул қалб, жүрөктүн жумшак болгону. Жүрөктүн жумшактыгы. Мына ушул нерсе бактылуулуктун белгилери деп айтылат. Ар бирин мындай кийин уксаңыз, ар биринде терең ойлор бар. Шейх аалымдар картайган чагында эмнелер менен алек болушкан дейт. Өтө маанилүү суроо. Картайып улгайганда эмне менен болгон? 3-4 нерсеге чектесек болот. Биринчиси, аалымдар картайганда өтө диний олуттуу маселелерден чыгышкан фатвадан, хадисте сахих, даиф хадисте риваят кылып айтуудан эмеге дуага, ибадатка бел байлап отурушкан. Биздин вазыйпабыз картайган чакта ол дем жаштардын ишине аралашпайлы, акылыбыз, жаттообуз бир аз алсырайт дагы, динге зыян келтирип койбойлу деп дуа, зикирге көбүрөөк отурушкан. Ошон үчүн кары адамдын, улгайган адамдын дуасын алуу бул жакшы нерсе. Бул биринчи амалдары болгон. Экинчи амалдары, бул кишилер тафсир илимине жазышкан. Чубак устазыбыздын арманы ушул эле. 50-60ка чейин сабак берип тажрыйба топтосом, 50-60тан баштап тафсир жазып кетсем Орто Азияга. Анткени тафсир бүткүл илимдин дөшасы башында турат, Кудайдын сөзү. Ошол илимдерди бүт алып, тажрыйбасы толуп, элдин мүнөзүнүн калыбын бүт калыпка салып, ийгерип билген соң тафсир илимдерин жазышкан көбү. Үчүнчүсү, кабырга жакындаган сайын кабырымда сооп болсун, бейиште даражам кирип калсам бийик болсун деп, сооптуу сүннөттөрдү көп тирилтип калышкан. Далили мына колубуздагы китеп. Маракис Саадат деп, фи илми тавхид вал ибадат деп айтпадык, кече жакында чыгардык. Устаздык жан китеби чыкты, каймактаган. Сыяс кургай элек. Шейх Шурумбулали 1069 адашпасам, ооба 1069 кайтыш болгон, 11-кылым аалымы. Ушул киши ушул китебин ибадат бөлүгүндө, акыйда бөлүгүндө китеп жазган, кайтыш болуудан 2 жыл алдын китеп жазган шуну дейт. Демек өмүрүнүн соңдорунда булар китеп жазууга көбүрөөк маани беришкен деген сөз да. Ушул нерселер менен эмне болгон экен? Бул кишилер алек болгон. Дамылла дейт. Интернеттен угуп калдым, бейиш менен тозок акыр түбү жок болот деп. Анткени алар түбөлүк калышса Аллага шек, күмөн келтирет экен дейт. Мындайча айтканда, Аллахта түбөлүктүү, бейиш менен тозок түбөлүк калса, Аллахтын түбөлүктүгүнө күмөн жаратат. Демек тозокко киргендер күнөөсүн алып жок болуш керек, бейишке киргендер жыргагын көрүп жок болуш керек дегенди айтып атат да, ушундай угуп калдым деп. Бул акыйдада вирус болот бул. Бул акыйдада вирус болот. Вируска дароо жооп бербеш керек. Анткени алар тамактын вирусу болуп атпайбы? Азыр могу ысыкты ичиш керек. Азан айтылсын, анан ысыкты ичип туруп жооп беребиз иншалла. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу ала расулилlah. Азыр эми ден соолукту көрсөтүп атабыз да, лектор сүйлөгөн адамдарга көп. Ана могу суукта тамактын вирусу болуп ларабен дедиби, дарынан тунтуп калдым, ошондой суюктук ичиш керек экен. А бул акыйдадагы вируска Имам Тахавидин жазып кеткен Матнул Акыйда Тахави менен Оштук Сыражидин атабыздын 575-жылы кайтыш болгон. Матул Амали антивирус болмокчу да иншалла. Ар бир нерсесинин дарысы бар.
ар бир өнөкөт ооруну жашырсаңыз өлүм ашкере кылат дейт. Бул чоң вирус, интернеттен уга бербеңиз. Ошон үчүн YouTube шейх менен Google шейх бул эки устат мындай манхажы жок, багыты жок устат болот. Ким айтса ошонукун туура айта берет. Ошон үчүн бул устаттарды карманбай, түз манхажда багыты түз устаттарды кармансаңыз, иншалла анча мынча өнөкөткө, негизи эле өнөкөткө жолукпайсыз. Өмүрүңүз саламаттуу болот. Бейиш менен тозок акыртуу жок болуп кетет деген бул ахлү-сунна вал жамаанын акыйдасы эмес. Бул жахмилердин акыйдасы. Убагында адашкан бир топ чыккан агым. Булардын башчысы негиздөөчүсү Жахб ибн Софван деген. Бул ушул эле маселеде эмес, бир канча маселелерде аябай адашкан да бул киши. Атың чыкпаса жер өрттө деп бир чети ошол болгон, бир чети баягындай мындай бир Куран хадистерди жырып кээ бир жерин түшүнгөн. Куран хадис бул бүтүн. Анын кээ бир жерлерин жырып алуу бул адамды ошондой бир агымдын чыгуусуна алып келет бир тууган. Биз айтабыз сабакта. Бул быйылкы сабактан алган чоң пайдаңыз эч качан бир аят, бир хадистен жыртып, ордунан буруп алып туруп, ким үчүн кандай түшкөн, аны менен эсептешпей туруп түз түшүнсөңүз адашууга барасыз. Булардын түбү ошондон башталган. Булар айтат, Аллах Таала абади, сармади, Аллах Таала түбөлүктүү. Түбөлүктү калуусунда шериги жок. Бейиш менен тозок түбөлүк калат десек, Аллах Тааланын түбөлүктүү калышына бул мындай бир күдүк таштайт, күмөн таштайт. Ошон үчүн бейишелер ырахатын көрүп жок болуш керек, бейиш абага барып сиңип кетет. Анан тозоктагы азабын көрүп туруп абага барып сиңип жок болуш керек материяда дейт. Андай эмес. Эч качан бейиш менен тозоктун түбөлүк калышы Алла Тааланын түбөлүк калышында эч бир кедерги, кесепетин тийгизип зыянын келтирет. Эмнеге? Башын караңыз да сиз. Башы дагы окшош болсо анда шерик болот эле. Туурабы? Башы дагы окшош болсо. Бейиш менен тозок жаралганбы же башынан барбы туугандар суроо. Эч бир мусулманмын деп кыблага жүздөнгөн адам бейиш менен тозок түбөлүк башынан бар, эзелки кодийм зат деп айта албайт. Ал жок эле Кудайым жаратты. Кудай Таала кодиймун билептида акыйдата хадилет. Ал кодийм эзелки зат, анын башталышы жок. Даимун билентиха, ал түбөлүк зат, анын чеги жок. Демек, бир нерсеге текнелиш үчүн башы аяга. Бирөө Тайсонго окшош, Тайсондон удары бар экен. Окшош жана күч сынагычтан бир ирет кокустан уруп, ошо лаңманды көп жеп алганбы, жөлгө барып ашлафы жеп алганбы, ошонун себеби эбеби болуп отуруп, бир урган ошого тең келип калыптыр кокустан. 1000 соккунун бирөө ошондой болуп калыптыр. Бирөөсү тең келип калса эле ал Тайсондай деген сөз эмес ал. Ол Тайсон 1000өдөн ошондой турат. Сиз 1000ден бирөө туура келсе сүйүнүшүңүз керек. Ал акыр окшошуп калган эмес. Акыйда илиминде Аллах Тааланын түбөлүк калгандыгы лизатихи, Кудайдын өзүнөн оргуштап чыгып турат. Бирөө Кудайды түбөлүк калтырбайт. А бейиш менен тозок өзүнөн өзү түбөлүк калган жок. Кудайым түбөлүк болгула деген үчүн түбөлүк калып атат алар. Чыктыбы туугандар? Дагы каныкпасаңыз, акыйда тахавиядан далил алып келели. Имам муну мазхаб карманганы дагы, карманбагандары да моюндайт. 321-жылы айтыш болгон хижратын айтат: "Вал джаннату ван нар махлуqatan mawjudatan la tafnayan wa la tabidan" төрт сөз айткан. Тозок менен бейиш ахлү-сунна вал жамаада азыр бар жаратылган. Туган в данное время существует мына. Братья мусульмане дейт го, ахи депчи. Азыркы учурда бул бар. Азыркы учурда тозок менен бейиш бар. Тозок 7 кабат жердин астында, бейиш үстүндө, ал Аллага тапшырабыз. Кээ бир хадистер келген, туурасын Аллага тапшырабыз. Бирок факт в том, что азыр бар булар. La tafnayan wa la tabidan, жок болуп да кетпейт булар, түбөлүк калышат. Бирок калгандыгы өзүнөн эмес, Алла Таала түбөлүк болгула деген үчүн болуп атат. Бул демек жаратылган. Кудайдын буйругуна көз каранды, башы ийип турат. Оштук Сыражидин атабыз айтат Батламалиде: "Ва ла яфнал жахим ва лал джинан ва ла ахлухум ахли интиқали." Бейиш менен тозок эч качан жок болуп кетпейт. Кээ бир адашкан топтор айткандай агымдар, бейиш менен тозоктуктар жок болбосо, тозоктагы анда жашап аткан түбөлүк бейиштиктер акыркы бейишке адам толгондо тозоктон тазаланып чыгып жүрөгүндө келимеси бар. Тозоктун эшиги жабылганда булар дагы жок болуп кетпейт. Бирок көңүл буруңуз, бул Оштук Сыражидин атабыз өтө мыкты айтканда, бейиш тозокто жок болбойт, алардын ээлери да жок болбойт. Алардын ээлери кандай десе, ахли интиқол көчүп турушат дейт. Тозокто бир кыл азап калбайт. Уламдан улам азап күчөйүп кете берет. Бейиште да ырахат бир калыпта калбайт. Ахли интиқол уламдан улам ырахат кете берет бир тууган.
Кантип чыдайт эми Кудай сактасын аны акылга сала албайбыз аны. Биз жакшы жагын күмөн кылалы. Калыс сен бизге Куран аяттан далил алып келсең, сенин оштук атаңды дагы имам Тахавиди да тоготпойбуз десеңиз астагфирлыгын саптан чыгып. Бул чоң ислам аалымдары. Бул кишилердин сөзү менен бүтөт. Бул кишинин сөздөрүнүн ар бир түпкүлүгүндө Куран хадис бар. Куранда тозок акысында да халидина фиха. Түбөлүк калгандар. Бир канча аят. Бейиштик амал кылгандар дагы халидина фиха деп келет. Халидан жекелик түрдө да көптүк түрдө дагы келет. Түбөлүк калгандар дагы ачык келет. Ачык сөздө эч ким бурмай албайт. Имам Бухари, Муслим риваят кылган хадисте келет, караңыз. Южау яумал киямати ал-маут ала сурати кабш. Имам Бухари, Муслим риваят кылган хадисте кыямат күнү акыркы тозоктон бейиштик адам чыгып, бейиштин эшиги жабылып, тозоктун эшиги жабылганда экөөнүн ортосуна өлүмдү алып келет. Эми кээ бир алымдар түз мааниде сүрөттөйт, кээ бирлер өтмө мааниде сүрөттөйт. Чоң мүйүздү кочкордун кебетесинде келет да, я ахлал жаннати унзуру, келгиле. Бейишелери карагыла дегенде, коркунуч менен жүрөгүндө коркунуч пайда болуп, биз эмне тозок бейиштен чыгып калабызбы деген коркунуч менен карашат өлүмдү. Тозоктуктар чакырганда алар үмүт менен карайт, биз чыгат окшойбуз тозоктон деп караганда, моуну тааныйсыңарбы дейт жанагы мүйүздү кочкордун. Наам, биз тааныйбыз. Хада хуал маут, бул өлүм деген. Ошол жерден союлат. Мундагы түз мааниде, өтмө мааниде. Муну алымдарга таштайбыз. Бадруттин Айни муллал Кори. Бизге керектүүсү Аллах Таала периштеге айтырат, мына өлүм муздалдыбы, жок болдубу? Я ахлал жаннат, бейшейлери. Хулудун фала маут. Түбөлүк каласыңар, өлүм жок. Тозоголор, түбөлүк каласыңар, өлүм жок деп келет. Кудай сактасын, Кудай сактасын. Ошон үчүн интернеттен анча-мынча нерсени укпагыла. Чубак устазыбыздын акыйда тахавиясы машалла. Молда Сабырдамла устаттын акыйда боюнча китептери бар, ошолорду окуңуз. Анан арабчаны окуңуз бир туган. Ассаламу алейкум дейт. Эки суроо экен. Биринчи, намазда кыямда турган сооптууракпы же саждадабы дейт. Анткени кээ бир алымдар айтышы мүмкүн да, адамдар хадис келген го. Пенденин Кудайга эң жакын болгон жери сажда учуру деп. Бир хадис менен өкүм чылбайт. Бизде мына ихтияр, ал-ихтияр деген китептин биринчи томунда намаз бөлүгүндө бул имам минтип айтат. Ва тулул қиям афдалу мин касрати суджуд. Кыямда көбүрөөк туруу, саждада көбүрөөк тургандан жакшыраак дейт. Калыс хадис келип атпайбы? Шашпаңыз. Бул алымдар жөн айтпайт. Бул матын шархында айтат. Азирети Жабир ибн Абдилладан адашпасам, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан хадис суралганда, айю салат афдал, кайсы намаз жакшыраак дегенде, тулул кунут, көбүрөөк кыямда турганы деген. Бул хадис. Акырый далил, эки далил келтирет. Караңыз. Ли аннаху ашакку дейт. Саждада турганда караганда кыямда көбүрөөк туруу кыйынчылыкты жаратат дейт. Кайсынысы көбүрөөк кыйынчылык жаратса, көбүнчө дайыма кыйынчылыкты тандап туруп албаңыз анан. Намазды, ибадатта кимисинин машакаты көбүрөөк болсо, ошонун сообу да көбүрөөк болот. Эми саждада көбүнчө жакшыраак болот. Мага окшоп бир аз курсаңыз чыгып кетсе, энтигип кетишиңиз мүмкүн. Анан Кыргызстанда көп спортсмендер эле турбай курсагаз. Аларга сажда жеңилирээк, оңтойлуураак болот, кыямда туруу кыйын болот. Биринчи далил имам Маусил айтып атат, акылый далил. Кыямда турганда көбүрөөк машакат. Демек мунун сообу сооптураак. Күчтүү далил акылый далили. Вали анна фихи кираатал Куран ва ху афдалу мин ат-тасбих. Саждада субхан раббил а'ла дейс, бул сүннет болот, мустахаб болот. Кыямда Куран окулуп атасыз. Курандын кайсынысы сооптураак болот? Куран окуган сооптураак болот дейт. Бул эми парз важип намазда, нафил намазда мейли эме. Экинчи хадис келген, ал нафил намазды ылайыктап туруп, нафилде дуа кылсаңыз, ал башка маселе. Түшүнүктүүбү бир тууган? Экинчи сурооңуз. Нафил намазды акырына чыгарбай бузуп койсо, казасы милдет болобу же жокпу дейт. Ханафи мазхабта башка мазхабтан айырмаланып, казасы милдет болуп калат. Сиз мисалы бүгүн сабакты уктуңуз, Алла, ушу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мүнөзүндө окудук деп 2 рекат кажаат намазын үйүңүзгө барып окуп атасыз. Жакшы эле ихлас менен окуганда жеңем чакырып калды. Жакшы максатта чакырып калды. Баланын сабагына каралашып коюңуз. Алгебрадан сиз адиссиз, мен адис эмесмин деп калды. Уктап калат деди. Айла жок, намазды бүтүрө койбоду да, бүтүртө койбоду мисалы жеңебиз. Намазды бөлүп калдыңыз. Балаңыздын алгебрасын карап келип туруп, намазыңызды бүтүрүшүңүз милдет болот сизге. Канчалык эрте өтөсөңүз ошончо жакшы. Далил ушул ихтияр китебинде эреже бар матында. Ва ялзамут татавву, нафил намаз важип болуп калат. Бил муди, колакка киришсе акырына чейин бүтүрүш, бүтүрбөй алгебрага туруп кетсе, бишру ау бил муди дейт. Колакка киргенде акырына чейин бүтүрүш керек, алгебрага бузуп кетсе кайра келип бүтүрүп бериш керек дейт.
ооба жаңыдан баштайт, улабайт. Жаңыдан баштап. Неге десе, Куранда Аллахтын сөзү бар, чоң устаз айтат эле: "Вала тубтилу а'малакум", амалыңарды бузуп койбогула дейт. Баштаганыңарды бүтүргүлө деп атат. Туурабы? Экинчиден, ва кыясан ала саум дейт. Намаз, ушул жерде намазды нафил болсо да, бул нафил болот кулак какканга чейин. Кулак каккандай важипке айланып кетет. Бүтүрүшүңүз керек же казасын жаңыдан окуп беришиңиз керек. Неге десе, орозого салыштырылат дейт бул. Кандай? Орозо менен намаздын бириккен жери экөө тең дене менен аткарылат. Туурабы? Орозо ден соолуктун чыңдыгына жараша, намаз да ден соолуктун чыңдыгына жараша. Ушул жерден биригет. Орозодо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир адам келип сурайт: "Мен орозо туткан учурда эң жакын сыйлуу адам тамакка чакырып атат. Нафил орозо. Эмне кылайын?" дегенде, имам Даро Кутни риваят кылган хадис: "Ажиб ахаха", бир тууганыңа жооп бер дейт. Оозуңду ачып барып, эме кылгын, тамак жеп келгин, вакды яуман макана, анын ордуна бир күн казасын тутуп бер дейт. Намазды диге салыштырып атканыңызды түшүндүңүз да? Ошол маселе бир тууган. Ооба, ата-эненин баягы урматы болуш керек. Кийинки суроо дамыла дейт. Кирпини жесе болобу дейт. Дүйнөдө кирпиден толтура нерсе бар. Ошону жей бериңиз. Эми шарият. Кече Манас Таксырыбыз, Алтынбек Таксырыбыз менен китеп чыгарып берип, түнү бою уктабай бирден менен окуп чыктым китепти. Алхамдулилlah. Ушу китептин акыр жагында келет бир тууганым. Тамак аш жөө маселесинде бой кичинекейлер мактана берет экен дебеңиз, эми кечиресиз. Китепке болгон ишкыбызды күттүк да муну биз. Ушунун акыркы бөлүгүндө тамак аш жөө маселесинде келет, жаныбарлар кайсын жесе болот, болбойт дегенде. Китабу Сайд ва Забаихте. Ва харума куллу зинабин ва михлабин мин саб'ин ва тайрин. Өткөндө да айтканбыз муну. Жырткыч жаныбарларда азуу тиши болсо аны жеш арам болот. Канаттуу куштарда, жырткыч куштарда чеңгели бар болсо аны жеш. Жырткыч куштарда, беркилеринде эле чеңгели бар да, тооктордун. Жырткыч куштардын ичинен чеңгели барлар арам болуп калат. Анан кызык ушуну айтып атат. Сиздин сурооңузга жооп. Вал хашарати куллул хашарати куллиха. Жана насекомый, жөргөмүш, курт, кумурскалардын баардыгы арам болот дейт. Мисал келтирет, кал канафиз. Канафизден көпчүлүктөр жекеликтер конфуз болот, кирпи. Кирпичи, кирпи сыяктуу вал ярбо, чычкандар, чычкандын бир түрлөрү бар. Анан ваззомбур ары дейт. Арын бирөө чагып койсо, өчөшүп жеп койсо болбойт экен да. Эми кээ бир алымдар айтышы мүмкүн, бирок бул китепте Маракы Саадатта имам Шурумбул ушинтип айтып берип атат. Кирпини жегенге болбойт экен, башканы жейт экенсиз. Экинчи, ат-тахиятта отурганда кайсы жерине карайт, жүрөктүү де башка жерде. Ушул келген өткөндө. Ушул китепте эле Маракы Саадатта айтат: "Ва назарил мусалли ила махалли сужудихи qa'iman". Кыямда турганда сажда кыла турган жерин карайт дейт. Ва ила захри qadamayhi ruku'an, рүкүдө турганда бутунун сырткы тараптарын карайт дейт. Рүкүдө турганда. Ва ила arnabati anfihi sujudan, саждада турганда мурдунун учуна карайт дейт. Мындай кылып. Бул зренияга, көзгө да пайда болот да, мурдунун учун карайт. Анан учуну карасаңыз, мурдуңуз чоң болуп, кичинекей болуп, күлкүңүз келип кетип, башка ыңгайсыз жалатса эми бияк жак карап турасыз. Бирок бул адеп ушуну айтып атат да, ушул жерге карайт деп атат. Ва ила hijrihi jalisan, отурганда этегине карайт дейт. Мынакей. Ушул жери туурарак да. Жүрөккө караганда мына ушул эң туурасы ушул этегине карайт, тизе жагына карайт. Ва илал манкибейни мусаллиман, салам берип атканда эки жагына карайт. Могул ийиндерине карайт дейт. Жооп чыкты бир тууган. Ханафи мазхабта көпчүлүк алымдар макру деген. Не үчүн? Валлади юхиллу лахумут таййибат ва юхарриму алейхимул хабаис. Деңиз жаныбарлардын ичинен өзү мынтип агып калкып калган самакут тофи дейт, өз өлүмүнөн өлүп калкып калса ошол болбойт, ал дагы бир себеп менен өлүш керек. Балыкка гана уруксат берилген, креветкиз айткан нерсе макру болот, макру тахриман болот. Бир гана ханафилерден кийинки доордо өткөн кээ бир алымдар, Ахмад Ридохон жана башка алымдар жесе болот дегенди айтышкан, бирок көпчүлүк алымдар макру дейт. Биринчи себеби, Куранда Аллах Таала эң таза нерсени силерге адал кылып берди. Хабайс эки түрлүү. Ден соолукка зыян же адамдын табияты жийиркенип калса ошол нерсени арам кылды дейт. Көбүнчө адамдар аларды көргөндө жийиркенип кетет. Ошол себептен бул жакшы эмес деп айтат да. Көпчүлүк ханафи алымдар. Медитацияга исламда кандай каралган? Исламда медитацияга кандай каралган болот? Кээде сөз алмашып алдын кийин туруп калат, баягы сөздүн ыргактарын туура коюш керек. Медитация жасаса болобу? Медитация менен көп оорулардан айыкса болот экен. Эми көбүнчө бул медитация менен айыкса болот, бирок мындай аффирмация болуп калбаш керек бул. Чын. Жана аффирмация деген отуруп мен бай болом, мен баймын деп куру кыялга батуудай болуп калбаш керек.
1000 медитация кылсаңыз деле врачтарга барбасаңыз ооруңуздан жазыла албайсыз бир тууган. Это вам так кажется, да? Медитация кылып койсоң сиз оорудан түзөлгөндөй болосуз, бул убактылуу сизди алдап коет. Акча алып ошондой курстар көбөйдү. Алдап коет. Ошон үчүн Куранда Аллах Тааланын эрежеси бар, билбесеңер билгендерден сурагыла. Бул жаатта медицина атайын ошол дарыгерлер бар, врачтар бар, ошолорго барып тапшырыш керек. Түшүндүңбү? А медитация мусулман адам үчүн медитацияга деле муктаждык жок. Намаздын өзү эң чоң медитация. Тескери айталы, баардык баалуулук намазда камтылган. Медитацияны жогору коюп намаздага киргизип койбойлу да. Мусулман адамдын жашоосунда жан дүйнөнүн тынчтыгы бул. Ой пикирди топтоо медитацияны кыргызчасы. Ой пикирди топтоп, көкүрөктүн жаялуусу, жандын жаялуусу бул намазда, бул зикирде. Куранда Аллах Таала айтат: "Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб", Алланы эстөө менен жүрөктөр жаялат дейт. Жүрөктөр өзүнүн калыбын ордуна ушул зикир менен, намаз менен келет дейт. Ошол эң жакшы болот. Хушу худу Кудай мени көрүп турат деген ой пикир менен. Анан жөн эле медитация кылып бир точканы карап, анан ол точка эртең барып жинге айланып кетип, ошо жин менен сүйлөшүп кетпеш керек. Анткени көбү ошого баргандар ушинтип айтып атат да. Иман менен сугарылбаса, медитация точка барып жинге, жин ошол нерсеге кириптеш болуп, башка болуп акчасын алдыргандар көп бар. Ошон үчүн бир тууган, ар кандай шылуундарга акчаңызды алдатпаңыз. Биз муну медитацияны жокко чыгарбайбыз. Канча деген илимди окумуштуулар чыгарган, мейли эмгегин багалайбыз, бүгүн окудук. Бирөөнүн эмгегин минтип эле кол кушуруп койбостон баалаш керек. Бирок айтып атабыз, мусулман адамга Алла Таала ала ла я'ламу мен халак ва хува латифул хабир. Мээриндүү зат жараткан нерсеге эмне керек экенин билбейби деген аят бар. Алла Таала биз менен сизге эң керектүү медитация керек экенин билбей, билет. Ошону зикирде, намазда, Куранда кылган бир тууган. Ошон үчүн ушул нерселер бизге эң чоң альтернатива болот. Ошондой эле маселе бул. Биз медицинаны исламда кандай карайт? Исламда ишеним, акыйдасы туура болуп, намазын калтырбай, анан арасында ошондой көнүгүү кылса, мейли зыяны тийбейт. Бирок эң жакшы көнүгүү зикир менен, намаз менен деп айттык. Көп ооруудан айыгууда мунун өзү жетишсиз, дарыгерлерге, адистерине барып көрүлүш керек. Анткени адам өзүм айыгам деп отуруп, ооруну күчөтүп, өчтүрбөгөн учурга жетип калат. Ассаламу алейкум устаз, ден соолук иштериңиз жакшыбы? Мени бүгүнкү суроом уяттуу дейт. Андыктан баарыңыздардан кечирим сурайм. Мен дааратканага, кичи дааратка көп барам. Анан кургактап койсо ич даарат бузулбайт деп уктум эле. Ошонун шарттары кандай, кайсы учурда жууш керек, туурасы кандай болот? Заара бар, анан оор заң бар. Заара маселесинде заара чыгып калгандан кийин бүгүнкү күндө жылуу суу таап жууп койгон жакшыраак болот. Эң жакшы болот. Заара кечиресиз, уяттуу нерседе мен кечирим сурап айтам. Уяттуу нерсе, ла хая фи тааллум умуруддин дейт Саид Багдашта. Дин илимдерин үйрөнүүдө уят жок, түшүнбөй калбасын. Жана учуна заара тийип калып, аны канча кагаз менен кургактаган менен ал бүтпөй калган болсо, жууш менен бүтүш керек. Жууш керек ал учурда. Истибро кылып, истинко болуп, кадимкидей жууш керек болот ошол учурда. Бул алдыңкы маселе. Такыр суу жок, табылбай калса, айла жоктун иши. Бирок жылуу суу менен суук өтүп калбай тургандай жууш керек. Атүгүл Фатху Бабул Инаяда келет. Жанагы ички кийимге да бир аз сизге зыян жеткирбей тургандай, сууктап калбай тургандай чачыратып коюш керек. Эртең бир нерсе болгондо намаз окуп, бул баягы көңүл токтук үчүн тазаландым, колдон келишинче жуудум, тазаладым. Бул чыккан суу баягы мен серпкен суу деш үчүн дейт. Шайтандын васваса шапалагын сындыруу үчүн. Арттан чыккан заң үч түрлүү болот. Өзүнүн кечиресем улуу сөздө уят жок, мен бир эле жолу айтайын, калганын кайталабайм. Тешиге жанагы арттагы. Ошол тешиктен кичинекей чыккан болсо жууш сүннөт мустахап болот. Ошондон кичинекей эле чыгып калса чапташпай кечиресиз. Ошонун көлөмүнчө чыкса важип болот. Анын көлөмүнөн жайылып кете турган болсо жууш, суу менен жууш, жанагындай жууп кетирип алгандай кагаз менен, кесе топурак менен сууну колдонуш ал учурда фарз эле болуп калат. Ушундай өлчөмдөр бар турган. Анан Нурул Идахта башкада истибро, истинко, истинжа деп коет. Кээ бир адамдарга айтпайбыз, милдеттүү түрдө 20 кадам бас, 40 кадам бас. Эгер муну милдет кылып койсок, адамдар шекингө түшүп калат. Эркек адам заарасы тар болгон себептен канал бир аз заара бүткөндөн кийин оң жака, сол жака отуруп, бир аз деп какырынып, кекенип, анан бир аз өтө машакатка жетпегендей кылып басып келсе жакшы нерсе. Качан ошол зааранын калдыгы, саркындысы калганын, калып калган саркындысы чыгарганына көңүлү ток болгондой анан үчүн жууп коюш керек болот. Эң жакшы бүгүнкү күндө жууш эле керек болот. Жууп, анан кургактап туруп отурасыз. Түшүнүктүүбү бир тууган?
Экинчи суроом дейт. Мен намаз жаңы окуп жүргөндө күнүгө ички кийимимди алмаштыра берчимин, нажас болуп калды деген күмөн болуп көрдүңүз, жана айтканбыз. Суу чачып коюу. Азыр мүчөгө кагаз уруп, акчаны резинкасы менен кыстырып коем дейт. Туура түшүндү эле туугандар, күлбөгүлө деди бул киши. Зара ички кийимиме тамып калды деген күмөндөн кутулуп бир кыйла жеңилдедим. Анан көп орой бербеңиз акчаны, ал акча оролуш керек. Эркектин мүчөсү кенен туруш керек. Даже медицинада айтылат, кээ бир учурларда тар ички кийимдерди кийбестен кээде жанагындай кененирээк кийинип жаткан жакшы, эркектин импотенция оорусуна башка калып барбаш үчүн. Ал жер кенендикти жакшы көрөт. Ошон үчүн ата бабалар кенен шым дамбалдарды кийген да. Манас атабыздын кийимин карасаңыз, жана сүрөтүндө да кенен болуп турат дамбалдары. Ошон үчүн анте бербеңиз, таза каныктырып, соруктуруп, жууп туруп, жанагындай бир аз чачып коесуз. Ошо менен маселе бүтөт. Ар бир кичи daarаттан кагаз алмашат. Муну көргөн келинчегим Дамский не дейт? Бул жерин окуй эле коеюн, жамаат күлүп кетпесин, ошондой нерсени кыл деген дейт. Мен кокустан түшүп кетсе, бирөө көрүп калса шериминде болбоюн деп кой дедим. Кээде ошол кагазда улантса артында дейт, ошол кагазда Заранын изи калат, ошону көрсөм дааратым бузулган болобу? Эгер намаздан кийин болсо, кайрадан намаз окушум беришим керекпи? Алымдар айтышкан, мисалы жанагы Муниятул Мусоллини Шарх Халаби Кабир Согурда айткан, ошо гебез, ошо кагазды коюп, ошонун үчүн зара болуп калса, ал даарат бузулуп калгандык болот дейт. Муну өтө татаалдаштырып, машакаттанбастан, daarатта бир аз отуруш керек, саркындысын жана эки нерсени акырын жумшак сыгып келип туруп, бир аз отуруп, тазалап, четин тазалап, андан кийин жууп, кургактап туруп, сууну себип коюңуз, анан жүрөгүңүз ток болсун. Андан калганына бир тууган сиз жооп бербейсиз. Өтө этияттанасыз, калганына жооп бербейсиз. Минтип машакаттансаңыз, шайтан сизди барып намаздан калтырат, daarаттан калтырат, ошентип динден калтырууга аракет кылат. Ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха. Кудайым буйрса истинжа маселесинде кеңири сабак кылышыбыз керек экен. Ассаламу алейкум устаз, чубак ажы каза болгондон бери насаат медианы укпай калган дейт. Максат ажы Садыкас устаз жана башка алымдарды угуп калган. Чубак устаздын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар болчу. Бирок алхамдулилла сиздин стилиңиз дал устаздын өзү экен. Сизди YouTube'дан жакындан баштап угуп, сабагыңызга 3 жолу келип жатам. Өзгөчө жөнөкөйлүгүңүз устаздан так эле өзү экен дейт. Эми ошого аракет кылабыз, Кудайым шерменде кылбасын да. Жөнөкөйлүк болуш керек да, биз жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өмүр баянынан окубадыкпы? Жакында жеке бизнес ача турган планым, ишмерчемин деңиз кыргызча, бар эле. Эгер ишке ашып кетсе, сизге окшогон жаш устаздарга колдоо ниеттерим бар. Дуа кылып коюңуздарчы жумушума. Иншалла бизге колдоо көрсөтпесеңиз деле биз дуа кыла беребиз. Анткени сиз ушунча суроону берип атасыз. Бизден колдоо муктаж болгон дагы адамдар бар, ошого колдоо көрсөтүңүз иншалла. Туура, канчадан студенттер бар, 5 баласы менен $50, $100 жеткирип жүргөн. Элибизде мынакей жетим жесирлер бар. Ошто Кыргызстанда бир уникалдуу жерде көзү көрбөгөн азиз карылар бар. Куран жаттап жаткан. Ошолор жанагындай кол менен окуй турган Куран керек. Анан айтып атабыз, Кыргызстанда Даун, синдром Даун. Ошону айыктыра турган реабилитационный центрлар, борборлор керек. Ошол жаатта биз алсыздап атабыз. Иншалла. Сиз окууну бүтүп келгенче бутка туруп калсам дейт. Сиздин көлөкөңүздөн калбай кызмат кылганга даярмын. Эми биз анчалык деле кичинекей адамбыз негизи. Биз кичинекей эле кызматка көтөрүлүп калабыз өзү. Чоң устаздарыбыз бар, ошолорду колдоо калыш керек. Дуа кылабыз, анан жанагындай. Диний жактан салым кош керек бир тууган, тең салмактуулук болуш керек. Медицина тармагында аябай салым кош керек. Анан илим билим жаатында сиз ушул үчөөнү караңыз. Шарият жаатында чындап кыйналган молдекелердин шарт жагдайын түзүп бериш керек. Алар дигин ойлобой финансыны жакшы элге кызмат өтөш керек. Эч бир жамаатка байланбай. Эми эле тынчык болуп алым келсе, сөзсүз жамаат карап турат да, $200, $300 берип жамаат кылып кетет, ал жамааттын интригасынан чыга албай калат. Биз айтып атабыз, алым адам сот болуш керек, эч бир жамаатка кирбей. Бирок айтабыз, даават секетин кетейин, бул өтө жөнөкөй нерсе. Калган жамааттардын ийгилигин четке какпайбыз, бирок илим адам эркин куш болуш керек. Ошолорду милдет кылбастан кичине шартын түзүп коюңуз китеп жаатында. Ал элге эмгегин сиңирсин. Бул ошо илим, шарият илим тармакта. Экинчи медицина тармагында өтө көп эмгектерди кылыш керек. Айлыгы көтөрүлдү дейбиз, бирок ашып барган айлык 11 000 сом болуп атат азыр. Квалификациясы күчтүү врачтар 11 000 болуп атат. Алар дагы көтөрүш керек, мыкты кылыш керек. Анан бул жерде илим билим тармагында, ушул 3 тармакта иншалла сиз эмне эмгек кылышыңыз керек. Биринчиден Аллах үчүн дейт, айтор ушул тармакта экен. Дуа кылалы, номери бар экен, иншалла дуа кылалы, Кудай таалам берекесин берсин. Кийин. Ассаламу алейкум устаз, кандайсыз дейт.
Ушул кылымда мусулмандар лидери Салахуддин жөнүндө кино тартылганы жатыптыр Туркияда. Ал киши жөнүндө маалыматым толук жок эле. Ал киного биз кыргыз каскадерлор тартылганы кетип жатабыз дейт, машалла. Тартылганы кетип жатабыз дейт. Өткөндө бир каскадер сураган билесиз, иншалла. Ал ким болгон, барып тартылса болобу дейт. Өткөндө келиндер кызмат кылыш керекпи дегенде өзбекче аралаштырып жудаян болот дедим го. Болот иншалла. Болот, анткени азыр кино менен аябай сонун дааваттагы болуп атпайбы, туурабы? Канча чоң идеология болуп атат. Ошо Түркиянын президентине алкыштар болсун ошол. Ошондой жакшы идеологияны көтөрүп түбүндө тургандыгы үчүн. Биз саясаттан сырткары айтып атабыз тууган, ошондой эмени өркүндөтүп аткандыгы үчүн айтып атабыз. Сонун болот. Сиз жекече тааныштырайын, азыр отургандардын баары билет. Салахуддин Аюби убагында мусулмандардын арстаны болгон. Анын апасы бирөөгө тийгенде айткан: "Сен мен ойлогон эркек болбодуң. Мен баатырды, Кудус, Палестинаны азатка чыгара турган баланы төрөшүм керек эле. Сен же намазыңды жарытып отурбасаң, мен накымды бере албайт окшойсуң, күнөөкөр болбой талагымды бере аласызбы" деген да. Бул кандай аял дебеги эле? Мен күткөн эркек боло албадың сен деген да. Баатырдай боло албадың деген. Талагын алган ал өзүнүн каалоосу менен. Анан Салахуддин Аюбинин атасына чыгып, анан боюнда болгон кезде ошол жанагындай Кудусту карап туруп баласы менен сүйлөшкөн. Эгер эркек бала болсоң, о Кудайым, ушу баламды Кудусту азатка чыгара турган бала кыл деп. Даарат менен кыблага карап сүйлөшүп эмизген да. Ошол адамдан Салахуддин Аюби чыккан. Бул бүгүнкү күндө Европанын, Батыш Американын, башкаларындагы тарыхында мусулмандардын акыркы доордо эң кең пейил, кечиримдүү мусулмандардын башчысы деген лакапка. Эң чоң душманчылык кылгандарды дагы кечирген да бул. Шунчалык мыкты балбан болгон, өтө мыкты такыбадан болгон. Ошон үчүн муну жекеге келиңиз, кенен чай үстүндө кенен кесир сизге. Чекем тердегенче сүйлөп берейин. Чекең тердегенче сүйлөсөң да бул кишилерге аздык кылат. Баатыр болгон. Шейх Ромадан Бути, ошол Жамил Умави Шам мамлекетинде. Ушул кишинин кабырынын жанына ким бактылуу, кандай бактылуу жан коюлат экен деди эле, Алла дубасын кабыл кылып өзү коюлду да жанына. Салахуддин Аюби канча деген балдар бул кишинин атынан коюлуш керек. Муну биз эмес, бизден мусулман эместердин тарыхында кенен жазылган да керек болсо. Ошондой. Анан дагы бир маселе дейт. Өзүм студентмин, ата-энеме киного тартылууга бара жатканымды айтсам, баары бир жөнөтүшпөйт деп коркуп атам. Кантсем болот? Сиз айтыңыз. Мен тажирба алмашканы Турцияга баратам. Туура да, сөздү туура жетиш керек. Чет өлкөгө ар бир эле жанга насип кылбайт экен. Турцияда эмне деген табият бар, эмне деген эл, Усман халифачылык калган эмне деген жер бар. Бир Турциядан жер көрүп келейин, апа, чоңураак жумушка да гонорар түшүп калчудай болуп атат десеңиз, ата-энеңиз сөз уруксат берет иншалла. Дин жеткирет. Өз атым тарыхта жазып кеткен адамдын ушундай кино тартылуусуна дейт. Ооба, салым кошуш керек. Бирок кино менен эле бүтүп калбаш керек. Бардыгыбыз кинону эле эликтеп, анткени кинода кичине өзгөртүү болуп кетет, башка болуп кетет. Чубак устаз айткандай, китебин алып да окуп коюш керек. Ошондо эки канатты бириктирген боласыз. Бирок биздикилер тартылыш керек. Ошол жана Эртугрулда башкада деле биздин боз үйлөр башкалар тартылбадыбы, туурабы? Канча адамдар мындай арабтар көрүп алып ошол нерседен таасирленип атпайбы? Дүйнөгө сүңгүп кирип кетишти эле. Жакшы нерсе бул. Ден соолугуңуздун сак саламаттыгына көңүл буруңуз. Ассаламу алейкум устаз дейт, кредит процент алгандар, бергендер үчүн Аллахымдын кандай катуу азаптары бар экенин айтып кетесиз. Негизи сабактарда айтканбыз. Себеби дейт, мага жакын адамдардын документин коюп, мага кредит алып бер дейт. Катышпаңыз андай нерсеге. Арам экендигин өткөндө катып айтканбыз. Бухариде Муслим келген, Бухари Муслимде хадис келген. Bir kança 70 оор күнөөдөн турат. Эң эле минималдуу ылдыйкы күнөөсү анюнка халмару ala ummi өз энесине нике кыйган менен барабар дейт. Өтө Кур'ан-ы Каримде имам Абу Ханифа айтат, жүрөктүн ишин алып чач чыгарткан бир аят бар. Fa illam taf'alu токтотпосоңор ушунча баяндап бергенден дейт Аллах Таала түшүндүргөндөй. Fa'zanu bi harbin min Allahu rasul. Аллахтын элчисинин согушуна даяр болгула дейт. Аллахка ким дуэлге каршы алат? Анан Кур'анда аят бар. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Күнөө душманчылык иште бирөөгө жардамдашпаңыз дейт. Достугуңуз ушул жерде кичине токтоп турсун, арамда жардамдашылбайм деп айтыңыз. Досуңузду андай абалга калтырбай, өзүңүз таап, жардамдашыңыз, адал карыз таап. Устаз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эң кымбат жана эң чоң сүннөтүн айтып бересизби? Сизге тапшырма. Анткени тапшырма койбодук го биз, туурабы? Эң чоң сүннөтү өткөндө да айтканбыз, убакыттын кадыр баркына жетүү, анан адамдын көңүлүн калтырбоо. Эң чоң эки сүннөт азыр ушул болуп эсептелет. Пайгамбар айтат.
Убакытты кадырлоо, адамдын көңүлүн калтырбоо. Адамдын көңүлүн калтырбоо өтө оор иш экен. Билбеген абалда ата энебиздин көңүлүн калтырып коюп атпайбыз. Ушуну айтышат алымдар. Бир аз калды, бир туугандар. Ассаламу алейкум устаз, Аллах сизге үй бүлөңүзгө бекем ден соолук берсин, өмүрүңүзгө береке берсин. Устаз, талак маселеси боюнча сизге жекече жолугуп сүйлөшөйүн дедим эле. Бизге бир аз убактыңызды бөлүп маселебизди карап бериңизчи. Негизи ар бир нерседе адеп бар, бизде фатва бөлүмү бар. Мүмкүн болсо фатва бөлүмүнө барыңыз биринчи. Анткени атайын фатва үчүн отурушат а кишилер. Кокус жабык болуп калып, ал кишилерге жете албай атсаңыз мейли, бирок талак маселесинде жеңебиз менен бирге келишиңиз керек. Ушуну бир туугандар, ушул маданиятты калыптандырып кетейин, ушуга көңүл буруңуз. Талак маселесинде бирөөнүн маселесин дамылда молдолорго жеткирип ортомчу болбоңуздар. Ушунун сүрөтүшүндө бул такыр маселе ката чечилет. Эч качан бирөө ортомчу болбойт. Талак берген адам көзү тирүүбү, жеңе менен келиш керек кашка, фатва берип аткан адамдын. Экөөнүн угуп жазыш керек. Көп жерлерде уксам, укпай, жазбай туруп эле шыр өкүмдү бере беришет экен. Андай болбойт бир тууган. Эркектин сөзү өзүнчө жазылат, эркек деп атын жазып. Аял деп атын жазып өзүнчө жазылат. Экөөнү бир суралат. Эркекти чыгарып аялдан сурайбыз, жанында турат тиякта бирок. Эркектен коркушу мүмкүн. Аял чыгарып эркектен сурайбыз. 15 мүнөт коркутабыз, Кудайдын азабынан корккула, туура айткыла могу сүрөттөрдү. Деп ошончо оор процесстен кийин анан өкүм чыгарылат. Оңой эмес. Биздикилер бирөөнүкүн ушинтип айтат, ошо менен өкүм берет. Айтең адал болуп калса, дарам болуп калса да сиз жооп берип каласыз. Фатва бөлүмүнө барыңыз. Фатва бөлүмү жабык болуп иштей албай, баягы иштебей, жабык болуп жатса, башка болуп жатса, андан кийин, анткени адеп деген нерсе бар. Андан карап берейин, бирок жеңебиз менен келишиңиз керек. Сүрөттү молдолордон анда мынча угуп туруп өзгөртүп боло тургандай айтпашыңыз керек бизге. Боло турган биз сизден уккан, Кудайдан коркутуп туруп сурап жазган нерсеге айтабыз, анан туура эмес сүрөттү айтып берсеңиз өзүңүз күнөөкөр болосуз. Күнөө бизде болбойт. Ассаламу алейкум устаз дейт. Садака, только апама берсем болобу дейт. Апам негизи муктаж эле. Ошол акчага же андан сырткары деле башкаларга берип турайынбы кошумча. Анан дагы бүтпөй жатып, чечилбей жаткан маселелерим бар. Ошого курбан чалып дуба кылсам жакшы эле болобу? Деги эле курбанчылыктын фазилетин айта кетиңизчи дейт. Негизги маселе, ылдый жагын окулбаңыз дептир. Негизги маселе, мүмкүнчүлүгүңүз жетсе курбанчылык сойгон жакшы. Неге көз ачыктардын бүгүн сыйкыр өтүп атат? Көз ачык болуп ошолордун дубасы кабыл болуп сыйкыр өтүп атат. Курбанчылык маселеси да. Ошолор сыйкырчу болуп көз ак туура эмес чыгып атса дагы кан чыгарып атат, ошон үчүн Кудайым алардын кабыл кылып атат. Бирок коркуп кетпеш керек алардан. Анан сиздин мүмкүнчүлүгүңүз болсо сойгонуңуз жакшы. Мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо шариятта милдеттүү түрдө сой деген сөз жок. Анда шариятты жаман көрсөтөбүз. Мүмкүнчүлүк болсо, анан садаканы албетте апага бериш керек. Бирок апага садака деп эмес, апама карызмын деп бериш керек. Апаңыздан артканы анан садака бересиз. Апага садака делбейт, ал жаманы болуп калат. Кечиресиз, 2 барак калыптыр бир тууганым. Машалла, 8 суроо экен. Тез-тезден жооп берүүгө аракет кылайын. Кыяматта капырлардан акыбызды кантип алабыз? Аларга сооп жок эмеспи дейт. Күнөөңүздү артасыз бир тууган. Экинчи, чочконун терисинен бут кийим кийсе бут нажас болобу дейт. Эми алар химиялык нерсе менен азыркындай эмеси калбайт да. Жанагындай тазалап туруп, кургатып туруп берет. Бул жерде нажас маселеси эмес, кийип жүрсө күнөө маселеси болот. Анткени алар кургатылат, башка болот. Бут кийим, ремен, сумка чочконун нажас болуп калсачы деп шектене берем. Вообще шектенбеш керек, чочкодон башкасын кийиш керек. Маселе бүтөт ошондо. Үчүнчү, эмнеге көп жыл илим жолунда жүргөн кээ бир адамдардын эже карындаш, апасы хиджапта эмес, биринчи үйдөн баштоо керек эмеспи дейт. Бир тууган, хидаят сиз менен биздин колубузда эмес, туура жол. Лейса алейка худахум. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга айтып атат. Алардын жакын туугандарыңдын түз жолго келиши сенин кудуретиңде эмес, колуңда. Иннака ла тахти ман ахбаб. Жакшы көргөн адамдарыңды туура жолго алып келе албайсың. Сен ма алейка иллал балаг, сен жеткире гана аласың. Валекин Аллах яхти ма яша, Кудай каалаган адам алып келет. Бул сыноо бир тууган. Биз антип сын такпаш керек. Такыр сын такпаш керек, туура. Акылга салганда, акыл мерчеминде алым чыгып аткан үй бүлөдө ошон жыл окуган бардыгы шай келишип калыш керек эле. Бирок сыноо экен да. Ошол бала ошол үй бүлөсүндө дуба кылам деп канча жыл окуп, эми ата энеси намазга келиши мүмкүн. Биз андайларга көзүбүздү жумуп туруп дуба кылыш керек кайра тескерисинче. Ал сыноо. Хидаят биздин жолубузда эмес экендиги. Ал үйүнө даават кылбайт дейсиз, ата энеге даават кылынбайт. Бирок үйүнө кылбайт дейсиз, кылат. Бирок Кудайым жүрөгүн ачпаса эмне кылабыз? Ошондой сыноо. Канча илимде жүргөн адам бар, бир тууганы жанагындай баптист, муртат болуп кеткен адамдар бар.
Өзү аябай чоң аалым киши биздин агабыз болуп эсептелет. Чоң сыноо экен да Кудайдын сыноосу экен. Ошон үчүн бул нерсени кандай десек болот? Ал үйүндө айтпайт эмес, койбойт эмес деген маселе эмес. Кудайым ошондой убактылуу сыноо кылып берип атат дейбиз. 4-чү, тойго кошкон кошумчаны кайтара албай өтүп кетсе, кыяматта мойнунда карыз болобу? Белекте карыздай көрүшөт эмеспи дейт. Ошон үчүн туугандар менен башында келишим кылыш керек. Мен ошол мүмкүнчүлүгүмдө чамама жараша кошоюн деп башынан бетиңизди адалдап ачып алышыңыз керек. Анан төлөй албай, муктаждыгыңыз жок болуп өлүп кетсеңиз, Кудайым карыз кылбайт аны. Анан мүмкүнчүлүгүңүз болуп бербей кетсеңиз, кандайдыр бир деңгээлде туугандардын катташында жооп берип каласыз. Бирок акчага байлабаш керек, эң жакшысы. 5-чи, Куран хатын барбы деп WhatsApp группаларда сурашат. Же 1-2 парадан окуп салгыла деп бөлүп берет. Ушул маселе кандай болот? Даяр хатын болсо ошону сурап багыштоого болобу дейт. Кудайдын кудурети болот. Куранын сообу жетет дегендерге Куран окулса жетет. Анан эми заманба бирөө Кыргызстанда, бирөө Египетте, бирөө дүйнөнүн булуң бурчуңда ошолор биригип шарт толук окушса, иншалла Кураны хатымга өтөт. Болгону ыхластуулук керек ал жерде. 6-чы, машинага унаага 571 сакс деп номер койсо болобу дейт. Сав деппи? Сав деп, саллаллаху алейхи вассалам. Эми аны түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар. Ошон үчүн биз ойлойм, жазууда эмес, жашообузда көрсөтүш керек. Элестетиңиз, бирөө коён жашоодо. Анан денесин арстан деп жаздырып алган футболкада. Ол 1000 арстан деп жаздырса деле ал коён бойдон кала берет, ал өзүн оңдомойнча. Ал коён. Коёнду ошентип бир күнү көчөдө келатса, арстан аябай коркутат экен, жолдон тороп алып, ырылдап. Шунчалык ачууга берилип үйүнө келип эч жаптыр. Эй арстан дейт имиш да. Жакшы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды айтып атканыңыз. Эң жакшы нерсе салават айтып атканыңыз. Бирок бирөө шылыңдап койбосун, түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар. Жок, жашоодо биз жашоодон көрсөткөнүбүз алда канча маанилүүрөөк болот. Бирөө машинасына алп деп жазып алыптыр, бирөө лев деп жазып алыптыр. Бирок жашоосунда лев болбосо эмне кылат? Ал жазылган сөзгө туруш да керек да, туурабы? Ошон үчүн ойлойм жашоодо деп. Уна да. Туура эми жакшы нерсени жазыш керек го, бирок мен ойлойм дагы да зарылырагы жашоодо. Көп жыл коррупция пара алган адамдын тобосу кандай болот? Адам акысы бар да, ар бирин таап кайтарып берүү керекпи алганын? Адам акысын Аллах кечирбейт дейт го, ар бирин колдоо келишинче табыш керек. Таппай калганын ошонун атына садака чабыш керек болот. 8-чи, сойкулук кылып акча тапкан адамдын тобосу кандай болот? Ал дагы алгач мурунку акчалар үчүн карыз болобуз. Тууганым, сиз аларга кыжаалат болбоңуз, сойкуларга. Сиз өзүңүзгө кыжаалат болуңуз. Анан экинчиден, мен ошол кыздарды сойку деп айтканга деле тилим бара бербейт. Жашоонун кыйынчылык жагдайында калган десек туура болот. Туурабы? Эми туура, сойкулук бар маселе. Бирок анын тобосу кандай? Анын тобосу бир кадам. Чын жүрөгүнөн өкүнүп, ошон үчүн сөздү өзгөртөлү, турмуштун катаал сыноосуна калып, адашып, жазганып калган аял заты тобого бир кадам болот. Жүрөгүнөн чечим чыгарып, бир бүтүмгө келип, өкүнүп, ушул кылган иштеримдин баардыгын Кудай кечир. Мындан кийин абийирдүү, таза, намыстуу жашоо кечирем деп өкүнүп туруп бир кадам таштаса, Кудайым дароо кечирет аны. Мунуку жеңил жарасы, экөөбүздүкү кыйыныраак. Билип туруп текеберчилик менен кемчилик кетирсек. Билип туруп сабактан чыгып туруп, могул карачы, могул же окуудан жок, мен окуп чыктым, илим деп кекерденсек, сиз экөөбүздүн тобобуз кыйыныраак болот. Ошон үчүн аны Кудайга тапшыралы. Ал жыргап аткан жок, анактап аткан жокпуз, бирок алардыкы бир кадам, иншалла бир кадам. Канча адамдын акысына кирди? Жок, эркектер анын акысына кирди. Туурабы? Эркектер ошол жерге барбаганда сойкулук болот беле? Болбойт эле. Эркектер кыздын акысына кирди кайра. Ошон үчүн аларды дуа кылышыбыз керек. Акыркы суроо экен, бир туугандарым. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Эки дүйнө жакшылыгымды тилеп суроолорду тартуу кылсам дейт. Аллах ыраазы болсун. Биринчи, башка дин өкүлдөрүнүн балдары балагатка жетпей бул дүйнөдөн кайтса, алардын абалы наркы дүйнөдө кандай болот? Имам Абу Ханифа рахмахуллахтын эки шакирти Имам Айс Мухаммад бейиште болот дейт. Имам Абу Ханифа ла адри билбейм деген. Бейиштикпи, тозоктук билбейм. Анткени кээ бир хадистер бейиштик деп келген, кээ бир хадистер тозоктук деп келген, билбейм дейт. Акыйда тахаван чоң шарттары бар. Ошондо айтат, Аллах Таала билүүчү кудуретинде. Буларга акыл берет, балагатка жеткенде кандай болуп өлүшөт эле, ошондой же бейишти же тозокту берет дейт. Аллахтын илими чексиз да. Муну Кудайга тапшырабыз. Экинчи, кафир жана мушриктин айырмасы дейт. Экөө бир эле, агыт карает экөө бир эле. Бирок мантык, логика илиминде умумун хусусун мутлак деп айтат. Кандайча?
fa kullu mushrikin kafirun wa laysa kullu kafirin mushrikan. Бұл логика илими. Экөө мондай да логикада. Жумуртканын агы менен сарысы бар. Жумуртканын сарысы жумуртка, бирок жумуртканын агы сарыдан өзгөчөлөнүп турат. Капыр менен мушрик экөө тең Кудай Таалага шерик капыр болуп атат. Кафаро араб тилинде сатора жаап салды. Кудайдын бирдигин көрбөй, кудуретин көрбөй жаап салып атат бул. Кудай жок деп. Экөө бириккен жери ушул, ажыраган жери мушрик капыр адамга караганда дагы да күнөөрүрөөк. Жалгыз Кудайга шерикти кошуп атат да бул. Экилик, үчүлүк мааниси бар. Капыр адамдан да жок. Кудайдын кудуретин жокко чыгарат. Бирок экөөнү тең Кудай кечирбейт. Түшүндүңүзбү? Үчүнчү суроо машалла логикадан сурап атат, мантыктан, акчоң илимден жооп келет бул. Үчүнчү Ибн Кайым аль-Жаузиянын кайсыл китебин окуга болот? Суроонун себеби дейт. Задул Маат китебине кызыгып жаткан учурум дейт. Ар-Рух аттуу китебине да көңүлүм тартып жатат. Бир тууганым андан башка алымдардын китептерин окуй бериңиз. Көңүлүңүздү бурбай. Muhammad Hasanayn Makhluftun Al-Matalibul Qudsiyya fi Ahkam Ruh wa Athar al-Kawn китеби. Энциклопедия, Ahkam Ruh деген чоң алымдын китеби энциклопедия. Анан буларды бүтүрүп акыйдадан надис болуп келип окусаңыз болот. Акыйдадан надис болбогон адамга бул кишилердин китеби урматыбыз бар, бирок окуганга уруксат берилбейт. Анан Задул Маат боюнча, акырет боюнча окусаңыз болот го, бирок дагы да жакшыраагы Имам Газалийдин Ихя Улумуддинин окуңуз. Бул алымдын алымдыгына шек келтирбейбиз, бирок этияттан үчүн китептерди окуңуз. Төртүнчү суроңуз, бир өтүп кеткен раматылык алымдын мауизасынан уктум дейт. Адашпасам Имам Газалийдин китебинен сабак өткөн жери эле айтуусу боюнча рибанын 72 бөлүгү бар деп. Анча түшүндүрдү да сабактын ортосунда насияга соода кылган адам алуучуга колуңузга акча түшкөндө алып келип бересиз деп айтышы. Ушул бөлүгүн бир бөлүгү деп айтты, ушул туурабы дейт. Китабы Сорфте шариятта акча маселесинде колмо-кол болуш керек, ядан биядин болуш керек. Мисалы сиз валютада иштеп атасыз. Мен $100 алып бардым дагы $100 берсем, сиз валютчы катары мага айтып атасыз. Калыс таксыр, мага 1 сааттан келиңиз, доллар менде калат, анан сомду берем десе, бул риба болуп калат. Ваттакабуду шартун фил маджлис дейт. Обмен валютада колмо-кол ошол жерден бүтүш керек. Бул риба болуп калат акча маселесинде. Анын үчүн мен акчамды алып кетем да 1 сааттан келип анан алмаштырам. Ушул маселе ушул. Ядан биядин деген ушулда хаан бихаин деп. Кийинки соодагер мунусу калган эртең. Азыр арттагы ташлар кандай немесиң деп ийбесин кыйкырып, араң сабырмай келип отурушат. Дуаны окуп коет экенбиз, дуа кылат экенбиз. Ассаламу алейкум дейт. Анан туугандар суроо бергенде билген суроолорду сурасаңыздар, мен кыяматка таштайм, капа болом. Биле элек суроолорду анан интрига кылбай бериңиздер, иншалла ошондо жакшы болот. Бул жалпыга эскертүү, түшүнүктүүбү туугандар? Чындап билейин деп сураңыздар. Анан билип туруп, бул бой кичинекей болду эке, кандай экен, секире алабы ушул жоопко, секире албайбы десеңиз, мен кыяматта сизге асыламын. Ушинтип сурады деп. Бул чоң жоопкерчилик, ойношпош керек дин менен. Анткени бир-эки ушундай кылдык суроолор менен YouTube'га чыгат, анан жамааттар жаман көрүп баштайт да анан. Бизге азыр ынтымак керек мусулмандардын ортосунда. Биримдик керек бир тууган. Туура, биз айтабыз, илимдүүлөр жамаатка тиешеби жок. Биз эч бир жамаат, Ханафи мазхаб, Ахлы-Сунна вал Жамаа акыйдасы жетиштүү. Бирок бирөө даватка чыгат, бирөө кызмат менен эсептешет, бирөө нурчу болот, дагы бирөө мындай болот. Алардын өзүнө жараша эмгектери бар. Аны биз эмгегин чекке кайтарбайбыз. Бирок акыйдадан кызыл мондай чек бар, ынсаптуулук, ошол чектен ашып кетпеш керек. Фикта илимден даражасы ошол чектен ашып кетпеш керек. Ошон үчүн мусулмандар бүгүнкү күндө ынтымакка муктаж, анан мамлекет башында эгемендүүлүктү сыйлап кадырлоого муктаж, ошол маселе. Ошону ыдыраткан суроолорду мындайын кабыл албайбыз туугандар. Түшүнүктүүбү? Чубаксыз канча жыл жооп берди, биз жооп бердик. Болду, мындай өсө эле. Өсө эле туугандар. Реалдуу бололу да. Боюм кичинекей болгону менен жашоодо реалдуумун. Не дейсиз? Нема дейсиз буга эми? Ассаламу алейкум. Устаз дейт. Атама дуа кылып коесузбу дейт. Аты Эркин дейт маркум. Өзүмдүн атым Кудай берген, үйлөнөйүн дуа кылып коесузбу дейт. Эркиндин уулу Кудай берген, мырзабызга Кудайым чындап берген болсун. Бирок ошол үйлөнгөндө эркиндигинен ажырап калбаган үйлөнүү болсун иншалла. Амин. О Кудай Таалам, өзүң берүүчүсүң, ушу Кудай берген таксырыбызга өзүң чындап берчи ушу таксырга. Ушундай солиха, такыя, валия кыздардан бере көр Кудайым. Дини эркиндиги чектелип калбасын никеден кийин. Кенен басылышы чектелип калбасын ушул таксырыбыздын. Элине, жерине, үй бүлөсүнө күйүмдүү болуп, ата энесинин ыраазычылыгын алып, эли жерин илимге, жакшылыкка бөлөгөн
Кем дегенде чубак устаздай, болду дегенде имам Абу Ханифадай уул кыздарды берген жараткан Алла. Аллахым ушул жамааттан өзүң ыраазы болгун. Мына бүгүн сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окудук. Жүрөктөгү кемчиликтерден бизди тазала, динибиздеги бийиктерге умтултуп, илимге ушундай ыктатып, жаман сыпаттардан арылтып, жакшылыкка жеткизип, Кудайым бул дүйнөнүн дагы бейишин, акыреттин да бейишин насип кыл. Ва саллаллаху таала саййидина Мухаммад ва аля алейхи ва сахбихи аджмаин. Таксырларым Алла разы болсун. Таксырды чыдап угуп койгонуңуздарга.